Бишкектен Агыргы конушунун Садыков көчөсүнүн 230-үйүнүн тургуну Батма Кыдыралиеванын көп жылдан бери эшик алдындагы кошуналар ортосундагы талаш жаратып келе жаткан муниципалдык жерди тең карап, туура чечип берүү боюнча кайрылган суроо талабы ушул убакка чейин чечилбей келет. Мен көрсөтүп атам, мобоюңарга албай жатпайсыңарбы? Усиз жооп берет берге, усиз жооп берет. Силер эмнеге мына жер саттыңарбы? Жарымдагы бетиңерге жооп берет мага. Бир нече жолу мэрияга, укук коргоо органдарына, прокуратурага тиешелүү адистерге кайрылган. Кышында чогулуп келген комиссия мүчөлөрү бул ишти дароо эле чечүүгө болбой тургандыгын айтышып, кийинки калтырышкан. Анан жамгырлуу жаздын бир күнүндө чогулушту. Кандайдыр себептер менен бул күнү да чечим чыгарууга мүмкүн болбой, кийинки айга калтыруу керектигин айтып тарап кетишкен. Кандай чыкалыгылар Агыргы конушунун тургундары бул жерден эми баягы жети түтүндүн ортосундагы жалпы пайдалануудагы жер боюнча маселе болуп атыптыр да. Давайте мындай кылалы кандай. Батма эженин участкынын границасы технический 500 мастап менен чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Туурабы? Такталган. Туура болсо, анда давайте бул жети түтүндүн так границаларын белгилейлик. Казыктарды уралып, казыктарды уруп туруп, актыларын түзөлүп, актыларды түзгөндөн кийин инспекция силер баягы ким канча метрге чыгып кеткен, эмнеси чыктı, избирик болсо избирик. Каттан забор болсо каттан забор болуп, активировать эткиле дагы мыйзам чегинде анда ошо жалпы пайдалануудагы жер болгондон кийин андай жерди бошотолу. Андан соң май айынын аягында чогулган комиссия тобу эми 3-июнда дагы бир ирет келе тургандыктарын айтышып, ошондо толук бүткөрүүгө боло тургандыгын убадалашкан эле. Бизде жер боюнча комиссияга чакырсак барбайбыз эми тууга деп. Бизде комиссияга только акимет чакырылат да. Бишкектин префектура менен. Акиметке жок, биз тапшырма беребиз. Биз башында эле айттым, тапшырма акиметке берилет, ЭИНТУга берилет. Комиссия түзгөндө акимет түзөт. Ошо түшүн. Ата бизге берип койгондо биздин мүмкүнчүлүгүбүз дагы mo президентке уже срок өтүп кетти. Булар карабай, соц жүрө беришти. Срок өтүп кетти. Мен уже кайрылып берсем болот да, мына аткарбай кетти дагы деле. Квартальный болом. 48-квартал Асырана Роза Оттек. Анан бул чыр негизи 20 жылдан ашып кетти. Ушул бир эле кишинин границасы чечилбейт да. Мына уруш ошондон болот. Бул чыгып кеткенди чындык. Ошондо челепер, буяк жагын челепер койгула десек, эч ким укпады. Кайра беребиз. Архитектурасы деле келет, башкасы келет, челепер кетет. Ошо менен мындай чечилбей келаткан ушундан да. Бүгүн эми мына акты түзүлдү. Мэриядан кишилер келип, 3-жылга чейин дашат. 3-жылга чейин деп сурок койду. Эми Кудай буйрса чечилип калар. А бирок ушул убакка чейин таянактуу жооп болбой жаткандыгын айтат Батма эже. Ат жөнүм Тимур, фамилия Махмудов, укук коргоочу. Арчабеш конушундабыз. Ушул көйгөй, бүтпөгөн көйгөй ушул болбогон эле нерсе. Өткөндө 23 май күнү эртең менен саат 10-дорго келгем. Батма эже чакырган болчу. Ушул мэриянын сотрудниктери, архитектура, кадастр, ЭМТО, УМСнин сотрудниктери келет. Анан мен келген учурда как раз булар Батма эженин үйүндө болчу, алдагы мэриянын сотрудниктери. Анан билбейм, байкуш бүгүн 7-июнь 2022 жыл эч кандай тыянак жок. Болгону наркы кошуналарга, эми алар деле чыгып кеттир. Ошол кошуналарга уведомленияны бериптир, жолго чыгып кеттиңер деп. Эң көйгөйлүү маселе Батма эженин кошунасы болгон. Мынакей могул үйдү көрсөтүп койсоңуздар, бияка буруп койсоңуздар. Мынакей келсеңиздер бияка. Мынакей могул үй болуп атат. Бул жерде көйгөй эмне жаралып аткан? Былтыр Батма эже ушул кошуна экөө могул жер 1 метр 20 сантиметр наркы көчөдөн бул көчөгө муниципальный жер могул жерчи. Анан булар бер жака куруп койгон болчу, эптеп 2 жыл, 3 жыл, 5 жылдап соттоп отуруп, бул жерди отстаивать этти, муниципальный территорияга өттү могул тропинкачы. Анан эми өткөндө келгенде көйгөй мындай экен да, бул үйдүн документи мына могул фундаменттен алмагача мынтип тартып койсоңор, мынакей. Бул жагы 1 метр 20 сантиметр, нар жагы 2 метрге чейин чыгып кеткен да. Муниципальный жерге бул нагло заборду мынтип коюп койгон. Батма эженин айтып атканы эми баягы экөө кошуна болуп аткан бул жер
земля общее пользование деп коет. Эми тупик көчүп болуп атпайбы бул жерчи? Батма эже деген бир кездерде могул жерге заборну коюп койсо, заборуңан чыгып кеттиң деп 2017-жылы штрафта салышкан. 10 000 сом штрафында төлөгөн. Эми Батма эже деген, мына мону карабайсыңар, бул муниципальный территория чыгып кеткен, мен бунун документин билем десе, булардын колунда 2 документ жүрөт. Былтыркы документ боюнча жана мен көрсөткөн, как өкмөт берген положенный схема турат. Эми быйыл булар бөлөк документ жасап тур. 2021-жылы күзүндө уже могул жак архитектура буга чип берип коюптур да. Архитектура муниципальный жерге мынтип забор менен чип бербеш керек. Буну мен деген мына суббота күнү Кудайым буйрса, эже документтер мага берсе, прокуратура жазып берем. Булардын үстүнөн иш козголот. 2 факт боюнча көрүп туруп көзү менен архитектор, что могул жер муниципальный жер. Бул жер деген заборду жылдырыш үчүн УМСтен биринчи разрешение алыш керек. Арендага алдым, озеленияга депчи. Экинчиден могул жерде забор турат. Архитектура ушул заборду көрүп туруп, жок, бул жердин забор поборун биринчи ал, анан кийин мен келип көрүп туруп, анан мен ченеп берейин. Анан УМС арендасыны эметип берсин, мисалы деш керек болчу. Эч кандай бул жерде аренда плата эчтеке жок. Просто баягы акчасын эле кызыгып туруп, архитектура чип берип койгон. Мына көйгөй жаралып аткан ушул жерде. Ушул 2 нарушение бар земельный кодекстин. Бирөөсү превышение полномочий деп коет. Монучу прокуратура ушул пункттарды келтирип туруп жазганда, бул архитектуранын үстүнөн келген УМСтин сотруднигинин үстүнөн иш козголот. Эмнеге дегенде келди, комиссия менен булар чыгышты. Могул территория канча бияка чыгып кеткен, канча мыйзамсыз, канча деңгээлде мыйзамсыз болгон көздөрү менен көрдү. Булар по факту бул Батма эжени беспокоить этпестен эле өздөрү эле буну действие этиш керек болчу. Акты түзүп УМСке бериш керек болчу, УМС уведомление бериш керек болчу бул жака. Бонча күндүн ичинде ал. Анан кийин сотко берет, же келет өздөрү сынаст этип кетет. Ачык сөз ошондой. Ага эметпестен эле Батма эжени кыйнап эле бул эже мэрияларга кирип жүрөт, архитектурада эртең менен бир чалат, түштө бир чалат, анан прокуратурага кирип чыгат. Уже карапайым, жөн эле карапайым, ушул эле мыйзамсыздын артынан уже почти полу юрист болуп бүттү да. Ошол. Атым Гүлбарчын Конакчиевна. Батма эже менен, эжеңер менен ушу 7 жылдан бери жакшы тааныйм. Убарекерчиликти бул 7 жылдан бери тартып жүрөт. Кирбеген эшиги калган жок, кайрылбаган жетекчилери калган жок. Бирок баары бир мунун эле пользусуна эмес, тескерисинче чыгып аткан. Анткени мээрде турган заборун азыр эле көрдүңөр, эмеден адвокат көрсөттү. Ошол заборду өзүнө тиешелүү болсо да сен эмеге келип алдың деп 10 000 сом төлөтүшкөн, жана төлөтүшкөн дагы, анан кийин тигинин пользусуна чечип берип коюшкан. Берде бардыгына участок бирдей бөлүнгөн. Мунуку участогу жетпей калган, кайтага кыйналып, арызданып жүрүп, кайта ордуна ээлегенге разрешение алды жогорку соттон. Туура чечим чыгарып берди. Анан кийин эми тигилер эч убакта эме кылбайт. Могу кошуналардын 3-4 кошунасына уведомление жиберишиптир. Эмени чыгарып койдуңар, аныкыны деген. Жердин эмесинен чыгып кеттиңерме, общественный жерде сакталбай калган деп. Буга эчтеке жибербейт. Буларды кандай түшүнсө болот бул балдарды? Өздөрү жаш балдар экен, жаңы жетекчилер экен. Бирок баары бир жетекчи өз ордун туура түшүнүп иштесе жакшы болмокчу. Азыр бизде кыйналган, коррупция өсүп өнүккөн момент болуп атат. Эми ар бир жаштарыбыз ушундай иштерди туура эмес карап, туура эмес чечип турушса, коррупцияны жаштар жебейбиз же биз пенсионер кемпирлер жебейбизби? Ошону жооп берип койсунчу ушулар. Ушул иштин аягына чыга албай беймаза болгон Батма Кыдыралиева эми экинчи жолу өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылууга аргасыз болуп турган чагы. Жакында эле келишип мэриядагылар Омор, Болоттор 23 майда келип жакында эле бүтүрөбүз ишти. 3-июнда так бүтүрүп кетебиз дедилер. Ушул акка чейин бүтүрө алган жок. Кайра эле багы иштер кайталанып атат. Ошон үчүн мен экинчи рет Садыр Жапаровго экинчи кат менен экинчи рет кайрылган отурам. Садыр
Садыр Нуркожоевич, сизден өтүнүч, ушул ишти жакшылап карап, жакшы контролдоп, өзүңүз контролдосоңуз болбой калды. Булар деген көнүмүш адат болуп калыптыр булар үчүн. Кандай гана кыйналдым, эчтеке иш аткарылбады. Мына экинчи жолу сизге кайрылууга туура келип отурат.